Assalamu alaikum Kırgız eli. Bizdin жаштардын талабы только кемпироват жери калсын. Ошо эле башка талап жок. Бир эле жер калсын болду, башка сөз жок. Туурабы жигиттер? Эртеңки мынау жогорку кеңештеги депутаттарга кайрылуубуз. Ушул ратификацияга киргенге чейин силердин баарыңарда мүмкүнчүлүк бар. Кече жакында Дастан Бекешев өзү келип кемпироватты жеринен көрүп таанышып кетти. Сиздер дагы келиңиздер, келип көлдү көргүлө, жерди көргүлө. Анан кийин баа бериңиздер. Бул жерди өткөзүп бериш керекпи, же бизде калыш керекпи? Жеринен көрүп таанышкыла дагы ошого карап чечим чыгаргыла. Ушул жогорку кеңештеги депутаттардан биз ошону суранабыз. Мен кайрылуум мына өзгөн элине айрыкча. Мына өзгөн эл ишенбесеңиздер келип карагыла бул жакка. Эч кандай граница жок. Өзбекстандын границасы ошо плотинанын алдында турат. Бул жерден примерно 10 километр, 15 километр алыстыкта. Эртең ратификация болуп өтүп келсе, бул жерден зым тартылат. Мына өзгөндүк эл эми каякты ойлонуп атасыңар, эмнеди ойлонуп атасыңар? Өзүңөр келип местасынан көргүлө. Мекенди сүйгөн, мекенчил жигиттер болсо, келип көрүп кетсеңер болот да. Бул жерден тосулат, азыр биз турган жерден тосулат. Өзбекстан болуп калат ушул жерден нарагыча. Көзүңөрдү ачкыла. Assalamu alaikum. Жалпы Жумрай Кыргызстан журту, улуу кыргыз эли. Ушул биздин талабыбыз Кампироват суу сактагычынын боюнан Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу эмес, ушул мынабы Красный Маяк айылынан бурулуп Бишкектин жолуна карай чыккан жерде Төрткөл айыл өкмөтүнүн ана кызыл участкасынан тартып жатабыз. Ошол жерден кайрылып атабыз биз сиздерге. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу жагында мындан да көп жер бар. Бул ана кызыл жакта дагы ошончо жер турат. Көпчүлүк ойлоп атат, ошо Кызыл Октябрь тарабын эле көбү билет экен да. Ош Бишкек жолунан көрсөңөр көл толгондо ушул жерде жакшына болуп көрүнөт. Биз именно ошол жерге келип элге ушул Кампироваттын баалуулугун, ушунча жердин барды экенин ушу кыргыз журтуна, жалпы дүйнөгө жарталып, ушул жерден кайрылуу жасоону туура таптык. Урматтуу жогорку кеңеште отурган парламенттеги депутаттар, силер ушул жакын арада Өзбекстандын президенти Миромонов Шавкат Мирзиёев келгенден кийин президенттер аралык кол коюулар болот. Ошондон кийин комитетте каралып ратификацияга кирет. Эгер ушул бийлик башында отурган эки достон коркуп, ушул подписиңерди Кемпироваттын кетүүсүнө макулдугуңарды берсеңер, Алланын алдында кандай жооп берериңерди ойлогула. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан хадистин мазмунунда келген мекенди сүйүү ыймандан депчи. Жүрөгүңөрдө ыйманыңар бар. Жок дегенде өмүрүңөрдө бир жолу болсо дагы ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген мусулман адамсыңар. Аялың, эркегиң дагы. Ошол жүрөгүңөрдөгү ыйман менен сүйлөшкүлө. Учканын учу менен болбойт бул. Жүрөгүңөр менен кеңешип, Алланын алдында ушул эгерде кыянатчылык кылып макулдугуңарды берген болсо, кабыр деген азабы бар. Алланын алдыга барганда сурак болот. Мекениңдин жери башка мамлекетке өтүп кетип баратканда иншалла кандай деген чечим чыгаргансыз дегенде эмне дээриңерди ойлогула. Ага чейин келе азап турак табалдын өзү мусулман баласына, кафырына деле жалпы эле ушу Адам алейхисаламдын урпагына жетиштүү болот ошол турактуу. Ошолорго ушул нерсени өзүңөргө кошумча кылып кабырда жатышыңарды ойлогула туугандар. Анан дагы бир басар басып айтып кетчү нерсе, ушул мына Кампироват суу сактагычына куюп жаткан 3 дарыя. Алайдан келген Курсап дарыясы, биягына Каракулчадан келген Тар, Жазы дарыялары. Бир Кудай билет, булар тоолордон канчалаган жерлерден келет. Балким ошол тоолордун арасынан, таш-таштын арасынан келип, ушул жерге уюп жаткан алтын келип агып атышы мүмкүн. Алтын келип ошол Кампироваттын астындагы айкада жатышы мүмкүн. Бир акыйкатын Алла билет. Балким Өзбекстан ошончо оттоп аткандыр. Ошону дагы эске алгыла. Кудайдын алдында жооп бериңерди ойлогула. Кампироват калсын! Кампироват берилбейт! Кампироват берилбейт! Жер бергиче жан беребиз! Жер бергиче жан беребиз! Жер бергиче жан беребиз!